азыр толугу менен башаламандык бар экенин көрүп турабыз. Мына жанагы каттоолор боюнча эле айталы, каттоолор боюнча. Өткөн мына депутаттар чындык деп чыркырап, каттоолор боюнча айтып, ар бир биз жөнөкөй үйгө 1300 жаранга чейин каттоодон өтүп атканын, ошондой эле мисалы үчүн Караколго 3000, тиги Токмок шаарына 6000, Ош шаарына 30.000ге жакын сырттан башка райондордон алып келип каттап койгону боюнча баарын айтышты. Анан мен баягы жоопту көрдүм. Укук коргоо органдары эми мыйзамга карата ошол мынча каттоодон ашык каттоо болбойт экен, мыйзамда жок экен, анын баарын өзгөртүшүбүз керек деген мындай шылтоолорду айткандай болуп атат да, башаламандык болуп атат. Бүгүнгө чейин мен азыр бүгүн сурайт элем, бирок андай мүмкүнчүлүк боло элек, азыр сурайбыз го. Укук коргоо органдары ошол ГРЭСтин өкүлдөрүнө, ошол жергиликтүү башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө, керек болсо ошого жардам берип аткан укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө канча кылмыш иши козголду, кандай тергөөлөр жүрүп атат. Азырынча мен билгениме караганда ошол партиянын шайлоого катышам деген партиянын өкүлдөрү эле анан мында урматтуу депутаттарыбыз ушулар эле чырылдап атат. Жана президентибиз болсо эми адилеттүү калыс өткүзгөнгө саясий эрки бар экенин так улам билдирип жатат. Анда өкмөт иштеш керек, анда жергиликтүү шайлоо органдары иштеш керек. Анан мен муну учурдан пайдаланып айтат элем, ар бир жараныбыздын добушу маанилүү азыр. Ар бир жараныбыздын эрки маанилүү. Биз мындай катуу бир күчтүү бир авторитардык мамлекетте жашап аткан жокпуз да. Эми Кудайга шүгүр дегенде канча жылдан бери мындай демократиянын өнүгүүсү колдон келишинче Кыргызстандан жылдан жылга сөз эркиндиги болобу, басма сөз эркиндиги болобу, ар бир адам укугунун эркиндиги болобу колдон келишинче баягы мындай кеңейип келатат да. Демократиялык принциптер баягы өнүгүп өсүп келатат. Ошондуктан ар бир жаранга байланыштуу болот. Анан карап отуруп эле качан бардыгыбыз эми бизге президент качан адилеттүү калыс өткөзүп берет, анан биз укук коргоо органдары бизге адилеттүү өткөзүп береби, өкмөт өткөзүп береби дебей, ооба өкмөт эң сын пикирдин баазы өкмөттүн шалактылыгында болуп атат. Бирок ар бир жаранга өзүбүзгө дагы байланыштуу. Ошол эгер добушубузду алып барып башка жерге бир акча алган сөз болуп атат. Ошол акчаны алып барып каттап, ошол болбогон эми түшүнүп атам эми. Ал жакшы жашоодон албай атса керек. Анан башка жерге каттатып баргандан кийин ал өзүнүн добушун эле бирөөгө берип сатып аткан жок. Мен ойлоп атам, ал өзүнүн ар кимибиз ошентип барып каттатып, добушун сатып аткандар, сата тургандар, алар мамлекеттин келечегин, өздөрүнүн балдарынын, небере чөбөрөлөрүнүн келечегин сатып атат.